Саламатсыздарбы урматтуу элдик медианын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз Нурстрой компаниясынын башкы директору Эмиль Абдыкадыров менен маек курмакчыбыз. Бул маек Ат башыдагы соода логистикалык борборду куруу боюнча болмокчу. Ал жакта белгилей кетсек, ал жакта ушундай Кыргызстандын эң биринчи, эң чоң деген соода борбору курулган жатат. Ага инвестор катары Кытайдан жана ошол өзүбүздөн жеке ишкер Эмиль Абдыкадыров бар. Агай, саламатсызбы? Эми айтсаңыз, ушул Ат башыда Кытайларга жер берилип кетти, ушундай 49 жылга арендага алды деген ушактар тарап атат. Негизи эле ошонун жалпы жүрүшү кандай болот? Канча киши жумуш менен камсыз болот? Ал жерге сиздер эмне саласыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми башында эле сен сурооңа бир кошумча кылып кетейин. Соода борбор деген айтпадыңбы, сурап атасың да. Бул соода борбору эмес. Мен ушудан баштайын. Бул өндүрүш. Биз 200 гектар жерди мурда 2016 жылы өкмөт бөлүп Сапар Исаковдун убагында ошол жерге индустриалдык соода логистика борборун куруш керек деген чечим кабыл алынган 16 жылы. 2015 жылы Кытай менен Кыргыз мамлекеттин ортосунда ушу приграничный район болгондуктан ушул жактын ушу элдерге шарт түзүү жөнүндө дагы келишимдерге кол коюлган экен. 1992 жылы, 1992 жылы Нарын областын СЭЗ свободный экономический зона деп статус берилген экен да. Эркин экономикалык аймак. Эркин экономикалык аймак деп статус берилген экен. Мунун баары ушул жакшы ойлор менен ушундай статустарды берип, Нарын регионунун экономикасын көтөрүш керек, Нарын элин жумуш менен камсыз кылыш керек деген жакшы ойлор менен жасалган иштер экен да. Мен бул индустриалдык логистикалык борборго аралашып алганыма, өзүм кезүүм курулушу жакын аралы ушу 1 жылдын ар жак бер жагы болду. Мен бул логистикалык индустриалдык логистикалык комплекске мурда тиешем жок эле. Мен өзүм кезүүм курулушчумун. Андан кийин ушул Нарын областынын экономикасын карап көрсөк, ВВПдан Кыргызстандан Нарын областынын долясы 3% түшөт экен. Жанагы промышленность болсо, объем промышленности 1% түшөт экен Нарын областы регионунда өндүрүш. Анан эми мындай 1% деген бул өндүрүш такыр жок деген сөз да. Нарын областы ошо мал чарба менен эле окат кылып жаткан. 94% Нарын областы мамлекеттин дотациясында отурат экен. Эми бул жакшы көрүнүш эмес да. Эми ушундай ушул көрүнүштү бул илгертеден келаткан себеби Нарын областы тоолуу өрөөн, анан кийин көбүнчөсү мал менен алек болуп, ушу өндүрүштөн алысыраак болуп калганда, өндүрүштүн баарын Бишкекте, Чүй областында чоң-чоң шаарларыбызда гана өндүрүш жайгашылып, анан ушу Нарын областы өндүрүштөн алысыраак көбүнчө мал чарбасына ориентир болуп калган экен да. Анан кийин биз ушул жагдайлардын баарын карап, негизи идея жакшы экен. 1992 жылда эле ушу өзүбүзчө бир мамлекет болгондон кийин биздин легендарный парламентте ушуга көңүл буруп, мындан 28 жыл мурда ушу Нарын областынын экономикасын өндүрүш керек го, ушул жерде өндүрүштү киргизиш керек деген жакшы ойлор болгон экен 28 жыл мурда. Андан кийин аны дагы 15 жылы дагы, 16 жылы дагы, 17 жылы дагы ушул маселелер көтөрүлүп, ушу логистикалык борбор куруу жөнүндө маселелер 9 жылдан бери көтөрүлүп келаткан экен. Демек, буга чейин эле баягы жаралган, пайда болгон долбоорго сиз инвестиция, акча саласыз. Ушундайбы? Ооба. Ушундай деп түшүнсөк болот. Анан жанагы арендага, ижарага алуу боюнча, жерди ижарага алуу боюнча негизи келишимдер кандай? Ушул боюнча. Эми муну деген эми мен өзгөчө мына элге түшүнүктүү болуш үчүн же болбосо журналисттер бир нерсени бир кусочогун алып туруп мындай деп берип койсо, бул эл түшүнбөй калат да. Мен ошонун баары түп тамырдан бери айтып келатканым ушу да. Эми 9 жылдан бери ушу Нарын эли, өзгө Ат башы эли
ушу логистикалык борбор курулат, качан курулат деп эле күтүп, башы башталып эле анан кийин аягына чыкпай туктап калып келатыптыр да 9 жылдан бери. Бул маселе менен мага мына менде 500 кишинин колу менен элдердин суранычы бар. Ал жерде аксакалдар да бар, ал жерде жаштар да бар. 11 айыл кеңештин төрагасынын колу менен печаты менен ал катта турат менде. Ушул 9 жылдан бери эле ушу логистикалык борборду курабыз десиңер, курбайсыңар, шайлоонун астында келесиңер, анан элди жумуш чору менен камсыз кылабыз, логистикалык борбор болот, өндүрүш болот дейсиңер, анан баштабайсыңар деген каттар келди мага. Бул 8-9 ай мурда. Анан мен ушул маселеге көңүл буруп, ушул маселе менен аралаша баштадым да. Азыркы кезде анан бул жерде баягы элдин арасында сөз болуп атпайбы, ушу Кытайлар келип басып кетет экен, Кытайлар жерди алып алат экен деп. Анан ушундай сөз болбош үчүн биз элдерге туура түшүндүрүшүбүз керек да. Ушул элдерге информация толук туура жетпей жатат деп мен ошентип ойлойм. Себеби биз элдер менен жолугуп сүйлөшкөндө бул борборду баштайбыз дегенде мурда мен 3 жолу ат башынын эли менен жолуктум. 3 жолу бардым. Активи менен жолуктум, аксакалдар менен жолуктум, жаштар менен жолуктум, айыл өкмөттөрү менен, аким менен, губернатор менен биз жолуктук. Мына ушундай каттар келип отур. Бул кандай дегенде ошол жерде жолуккан элдер суранышты. Ушуну бир башташ керек го. Кыргызстандан бир адам чыгыш керек го ушу. Тем более мына ушу президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылында ушул биздин аймагыбыз Нарын обласы, Ат баш району границага жакын турган мынагу шарты өтө татаал район болгондуктан, бийик тоолуу, климаттык шарт татаал болгон райондо бирдеме өндүрүш болуш керек го деген аябай сураныштарды айтышты да. Мына ошол кагаздар менде азыр менде турат. Анан ошондон кийин мен инвестор иштей баштадым. Негизи мен кесүүм курулушчу, мына көрсөңөр болот, азыр 40 миллион долларга чоң комплексти куруп баштап атабыз. Ушул жерде дагы Кытайдын инвестициясы бар. Могу жерде азыр 100 бала иштеп атат, бир Кытай жок. 100 бала иштеп атат, 100 тең кыргыз балдар. Мына 100 киши. Эми бу жерде биз комплекс чоңойтабыз. Бул жерде 708 киши иштейт. Бар кыргыздар иштейт. Бирок өнөктөшүңүз инвестиция акча Кытайдыкы. Эми маселе мындай да. Негизи дүйнөлүк практикада акча тартып келмейинче, инвестиция болмоюнча мамлекетте, элде экономиканы көтөрүү кыйын. Биз жүрсөк жүрө беребиз, бизге мунун кереги жок. Биз ошо мал чарбасы менен эле алек болобуз. Бизге инвестициянын да кереги жок, Кытайдын да кереги жок, курулуштун да, өндүрүштүн да кереги жок десе, ал элдин каалоосу. Биз дагы 100 жыл бир кылым малды кайтарып жүрсөк жүрө беребиз да. Бирок мына азыр заман өзгөрүп аткан убакта, мына илтеге мына мен ошо инвестор менен барып келдим. Кытай менен Казактын ортосунда Харгосто ушундай логистикалык борбор курулуп атат. 5 жыл болду. азыр иштеп атат. Азыр иштеп атат. Кытай менен Беларустан ортосунда Великий Камен деген 11.000 гектар жерди 99 жылга бекер берди. Ошол жерге 50 завод курулду, Беларусияда иштеп баштады. Кытай менен Өзбектин ортосунда Наваиде ушундай логистикалык борбор курулду. Мына 2 жыл болду, ал курулуп атат. Кытай менен Тажиктин ортосунда курулуп атат. Кытай менен Россиянын ортосунда курулуп атат. Бул логистикалык борбор сөзсүз керек. Биздин өндүргөн этибизди, өндүргөн экологиялык таза жашылча жемишибизди биз кымбат бага сатышыбыз керек. Биз 100 сомдон сатканча этибизди 200 сомдон сатканча биз 500 сомдон сатышыбыз керек. Аны үчүн биз экспортко ориентир кылышыбыз керек. Мына ошол максатта биз ошонун баарын мен өзүм көрүп келдим. Көрүп келип туруп, түп тамыран бери ушу анализдеп, башка мамлекеттерге кандай курулуп атат, эмнеси туура курулуп атат, эмнеси туура эмес курулуп атат, эмне кемчиликтери болду ошо курган кезде, ушуну кантип бат иш-чарага ашырыш керек деген анализди кылып, анан биз ушул жерде инвесторду таап 280 миллион долларды бул мамлекеттин гарантиясы жок. Кээ-бирки адамдар, мен аларды айтат элем, бул экономиканы туура түшүнбөгөндөр, же түшүнгүсү келбегендер биздин жерибизди алып коет экен дейт. Бу жерде мамлекеттин бир дагы мындай кепилдиги жок. Бул түз инвестиция. Эгер күйүп кетсе, болбой калса, акчаны салган инвестор күйөт. Демек баягы
жөнөкөй тил менен айтканда сиз тобокелчиликке барып атасыз. Мен ошол Сиз ошол Кытай инвестору менен тобокелчиликке барып атабыз. Бул жактан кандайдыр бир нерсе болуп кетсе, сиздер күйүп кетесиздер. Ооба. Бул түз инвестиция да. Мунун Эч кандай жер берилбейт баягы. Жерди арендага алдык. Мына Беларусияны айтпадым, 99 жылга президент өзүнүн указы менен 99 жылга бекер берди. Ошол дагы бир нерсени тактай кетели. Өзбекстанда 40 жылга бекер берди. Биз жок болбойт. Биздин элдер ушуга көнүп калган да, берип жибериптир, сатып жибериптир деп айтпасын деп биз 49 жылга арендага алдык. Арендасын төлөп атабыз. Ушуну дагы тактай кетели. 2013-жылы башталган деп айтылып атпайбы? 2013 жылдан башталдыбы же 2019-2020 жылдан башталып алдыбы 49 жылга? 2019 жылы алынды. 2013 жылдан бери ушуну аракет болуп келгенде башка инвестор келген. Ошол эле жанагы Беларусияда куруп аткан логистикалык борбор ошо инвесторлор ушу бизге келген экен 9 жыл мурда. Биздикилер ушундай жок бул болбойт, жерибизди алып алат деп алар кетип алат дагы акчасын Беларусияга салды. 50 завод куруп койду. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Эми муну биз 2019-жылы арендага алдык. Муну жакында эле алдык биз. Ошол башка биздин мамлекеттердин баарын көрүп келгенден кийин, көзүбүз жеткенден кийин бул эмне болор экен, кандай иш чара болот дегенден кийин көзүбүз жеткенден кийин биз арендага алып, биз эми Кудай буйруса капсуланы салдык. Посол барды, биздин премьер-министрибиз барды. Эми Кудай буйруса мына кар кеткенден кийин апрелде ушуну баштайлы деп турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөндө элдер аксакалдар да жолукту. Ошол жерде генеральный планда бар каралган. Ушу 200 гектардын 80 гектары өндүрүш. Биз эми 50 дебейлик, бир 10 завод, фабрика куралы деп турабыз. 10 завод. Бул 280 миллион доллардан тышкаркысы. 280 миллион доллар жана ген планда каралгандай бул курулуш иштерине. Инфраструктурасы. Бул жерде жата турган гостиницасы, бул жерде офиси, бул жерде оздоровительный комплекси, бул жерде лечебный комплекси, бул жерде паркы, бул международный выставочный центри, бул жерде жанагындай хранилищасы, биз жанагы этибизди, жашылча жемишибизди алып барып туруп экспортко чыгарып 100 сомдун ордуна 500 сомдон сатканга хранилище, сактала турган хранилище, ошону жеткизе турган доставкасы, логистикасы. Мына ушундай нерселерди пландап биз ген планда чыйып ошол жерге көргөздүк элдин астында айттык. Ушул жөнүндө. Ушул эле тема болой. Бажы тармагы кандай болуп калат? Бажы тармагы мисалы Торгартта бажы өткөрүү пункту бар эмеспи? Ошол калабы же ошол дагы бери жакка жылабы? Жок, ал бажы тармагы калат. Ал границадан бажы тармагы калат. Андан тышкары, андан бери жана биз кура турган логистикалык борбор 80 километр. Ошол жердеги биздин мамлекеттин бажы тармагы болот, дагы өрөбү. Эко туруп калат. Границадан өткөндө бир бажы тармагы болот. Бу жерде себеби бу жерде бажы тармагы болот, 24 гектарга бажы тармагы болот. Ошол бажы тармагы биз жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз да. Ошол жерден чыккан, заводдон чыккан продукциянын баары ошол жерден оформить этилет. Ошол Россия, Белоруссия, Казакстанга нулевой ставка таможня менен биз товарды сата алабыз. Түз сата алабыз. Андан тышкары биз жана Трассека деген Кашкар аркылуу кошулабыз через Кытай. Бул Персидский заливке, Индияга, Пакистанга, Кытайга, океанга чыгабыз. Бул эң кыска жол 14 күндүн ичинде биз Европага чейин чыга турган трассага кошулабыз. Биздин чыгарып аткан товарлардын бардыгы тең экспортко кетиши керек. Кепилдик болот. Кепилдик болот да. Анан жумуш орундары боюнча айта кетсеңиз, жумуш орундары негизи долбоор боюнча, проект боюнча канча кишиге жумуш орундарды Кыргызстандын жарандары, канчасы Кытай Республикасынын жарандары. Жумуш орундары биз азыр ошол биздин расчет боюнча 10 миңден 15 миң киши биздин жарандар иштейт деп биз пландап атабыз. Ошол жерге жана ген планда көргөзгөндөй 15 көп кабаттуу үй курабыз деп атабыз. Биз ген планда көргөздүк. Себеби деген ошол жерге барган кишилер иштеш керек, ошол жерде жатыш керек. Мына ошондо биздин канча биздин бул ат баш эмес, Нарын областынан барып иштеп, Нарын областында 15 миң киши чыкпайт. Иштей турган. Себеби биздин балдардын баары мигрант болуп кетип калды. Анан ушу миграция жөнүндө, ушу миграция маселесине да булардын түптөн түз тиешеси бар маселе да. Мисалы үчүн ушуну айтып коеюн дегем элге.
Биз азыр айтып атабыз да, бизден мигрант балдар 2 миллиард долларды бизге жиберди деп атабыз. Биз өзүбүздүн балдарды 10 жыл мектепте окутуп атабыз, 11 жыл. 5 жыл институттан билим беребиз. Анан кийин башка мамлекеттин экономикасын көтөрүштүн биздин билимдүү, күчтүү балдарыбыз башка мамлекеттин экономикасын көтөрүш үчүн иштеп атат. Ал жиберген акчасына биз сүйүнбөшүбүз керек. Биз ошол балдарга так ушул жерден жумушчулардын камсыз кылып бериш керек. Анан жанагы 10 завод курулат деп атпаймынбы? 10 заводдагы жөнөкөй эле завод эмес. Бул высокотехнологичный, азыр заман башка. Жаңы технологияга дагы чыгарылган продукция болбосо, биз мировой рынокто конкуренция кылып сата албай калабыз. Ошондой заводдор курулуш керек деп биз азыр тандоо жүргүзүп атабыз. Бул жерде жалаң эле кытайлардын заводу болбойт. Түрктөр келели деп атат. Арабтар келели деп атат. Биз Белоруссияга барганда белорустар келели деп атат. Себеби биз границага жакынбыз. Казактарга барганда казактар акча салып, казактар да келели деп атат. Орустар келели деп атат. Бул жерде международный деп бир эл аралык выставочный комплекс ошон үчүн куралы деп атабыз. Кайсы мамлекеттен Англиядан келем дегенде бир чоң бизнесмен бар. Логистика курайын, ушул жерде жанагы биздин жашылча жемиштерди, эттерди алып, мен Европа мамлекетинде 24 сааттын ичинде жеткизип соода кылайын деп атат. Бул деген өтө тарыхта кала турган бир чоң логистикалык, индустриалдык логистикалык борбор болот бул буйруса. Эми акыркы суроо болсун, кыргыз бийлиги тарабынан, кыргыз өкмөтү тарабынан кандай көз караш болуп атат? Мындай колдоо болуп атабы же тескерисинче ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, жанагы чагымчылдыкка алып келүү деген сыяктуу? Жок, эми мындай да, бул проекттин баягы элдердин түшүнбөй атканы, баягы ушу информациянын элге жетпей жатканы, жетсе дагы туура эмес жетип атканы да. Муну так кезе айтып, мына момундай болот деп элге так түшүндүрүп жеткизишибиз керек. Бул биринчиден. Экинчи маселе, 9 жылдан бери курабыз. Булан баштап келип таштап коюп, эл да ишенбей калган буга. Биздин министрликтер да ишенбей калган өздөрү. Айыл өкмөт өзлөрү, айыл өкмөттөр да ишенбей калган. Бул ошо көп бай 10 жылдан бери ушунун баары тең курабыз деп айта беришип, курулбай калганда көп ишенич болбой калганда, ошон үчүн ушундай сөздөр болуп атат. Мына азыркы кезде биздин өкмөт колдоп атат. Министрликтер өзү да колдоп баштады. Башында алар дагы мындай олку-солку болуп, ишенбей мамиле кылып атышкан. Азыр министрликтер дагы, мына премьер-министр өзү башында туруп, муну курабыз. Кудай буйруса, мына менин ушул айткан сөзүмдү силер эстеп коюшуңар керек. Бул сөздү ат башыга барганда да мен айткам, эл менен жолукканда. Июль айында, эмки күзгө деп айталычы, эмки күзүндө 5000 квадратный метрди куруп, лентасын кесебиз деген. Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Эгер биздин эл ушуну бир түшүнүксүз менен мамиле кылып, жок мындай болуп кетет экен, андай болуп кетет экен, ал деген башка, бул билбейм, кыргыз элине бир күйүп бышкан эл мындай айтпайт да. Экономика же түшүнбөстүктөн айтат, же кыргыз элинин бир ушу келечегине бир түз көз караштагы эмес адамдар айтышы мүмкүн да. Бирок мындай, мен чын эле кыргыздын патриотумун. Мен кыргыз эли үчүн таз иштейм, ичпей жебей, эл үчүн иштейм. Бул тарыхта кала турган нерсе деген патриот балдар болсо, адамдар болсо, бул проектке ишениш керек. Рахмат. Эми дагы бир суроо. Эми ушунун аягына чыгасызбы? Ошого өзүңүз ишенип атасызбы? Баягы ишениш керек деп атпайсызбы? Ошо ишендире аласызбы? Мен дагы ушул теленин астында айтып коеюн. Мына силердин ушул передачаңарды бүт кыргыз эли көрөт. Бир жакшы ой менен жашаш керек адам. Үстүбүздө Кудай турат деген принципти эч убакта унутпаш керек. Кудай колдосо, күзүндө баягы сөз берген 5000 квадратный метрди 8 этаж отель, офис менен, эшигинин астында паркы менен биринчи этабын 5000 квадраттын лентасын кескенге биз даярданып атабыз. Эгер элдер муну бир түшүнүксүз мамиле кылып, мындай экен, андай экен деп олку-солку кылса, биздин чоң инвесторубуз да ойлонуп калышы мүмкүн, муну эске алышыбыз керек баарыбыз тең. Анда биз кыргыз элине патриот болуп жардам бербей, биз анда душмандык кылган болобуз. Муну ушуну билишибиз керек да, ушуну түшүнүшүбүз керек. Биз ошол Ат башы районунда курулчу соода логистикалык индустриалдык борбор боюнча башкы инвестор Эмиль Абдыкадыров менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.